ибадатты башканы кадыр кечеге, жума күнгө, айт намазга байлап койгон туура эмес. Айттын кудайы, кадыр түнүнүн кудайы, жуманын кудайы, эртеңги күндүн кудайы. Кээ бирөөлөр орозодо така, орозодо ибадатка, орозодо тарабага келип катар отурат. Орозодон кийин орозо менен коштошкондо мечит менен кошо коштошот. Орозону жараткан кудай, орозону фарз кылган кудай, орозодон кийин дагы мечитке келгенди, намазга келгенди фарз кылган. Ошондуктан урматтуу жамаат, сиздерден суранарыбыз, жалынарыбыз мына ушул быйылкы Рамазандан бери өзгөрөлүчү, оңололучу. Биз өзүбүз аракет кылбасак, өзгөрбөсөк Аллах бизди өзгөртпөйт. Инналлаха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма бианфусихим. Аллах бир коомду өзгөртпөйт, туура жолго салбайт. Алар өздөрү аракет кылмайынча, өзгөрмөйүнчө. Келиңиздер быйыл өзүбүздү өзүбүз бир контролдо көтөлү. Өзүбүздү өзүбүз текшерели. Hazreti Umar ayткандай, амалдарыбызды бир таразага тартып көрөлү. Мен өзү 50ге кирип келдим, 35ке кирип келдим, 40ка кирип келдим. Буга чейин канча сообум бар эле, канча күнөөм бар эле деп. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өмүрүн ысырап менен өткөргөн пенделерим айткын: "Ла тaqnatu min rahmatillah." Аллахтын рахматынан үмүт үзүшпөсүн. Аллах күнөөлөрүнүн бардыгын кечирет дейт. Урматтуу жамаат, орозо башталгандан бери дагы күнөө кылып келип аткандар бар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Балил инсан ва ла нафсиhi басира." Адам өзүнө өзү раса жакшы билет дейт. Адам өзүнө өзү чөткү тааныйт дейт. Кээде мешитке келип таква баш коюп көрүнгөнүбүз менен ички өзүбүздө секрет күнөөлөр бар. Айтайын дегеним, ушул берекелүү айда дагы бирөөлөр өзүн күнөөдөн тоса албады.